Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Рамазан айында баарыбыздын кылган дуаларыбыз кабыл болсун. 9 май турниринин башталышына бир жумадай гана убакыт калды. Көкбөрү Федерациясы Баткендеги жаңы ипподромду куруу иштерин күнү түнү кылып жатса, командалар болсо чемпион болобуз деген максатта курамды күчтөп даярданып жатат. Бул чыгарылышта биз учурдагы чемпион команда ынтымактын алгачкы машыгуусун жана Аудасбектин курамга кошулганын тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле Сары Өзөндүн толук курамын тааныштырып, ким кайсы деген суроого жооп беребиз. Мындан тышкары Достук, Алатоо командаларынын жана 1-лиганын командаларынын жаңылыктары тууралуу дагы кеп кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Барына чексиздик. Жаңы абоненттер үчүн 4 жумага мессенджерлер, OTV сен үчүн бары бир тарифте топтолгон. Переходи на Бары чексиздик. Сары Өзөн командасы өзүнүн курамын толук жарыялады. Аны эмесе биз сиздерге назарыңыздарга салабыз. Биринчи команда капитаны Нурбек Юсупов, минген аргымагы Король. Экинчи Кубаныч Султануулу БТР менен, үчүнчү Адылбек Төлбеков Зидан менен, төртүнчү Эржан Тургунбаев минген аргымагы Крас, бешинчи Фархат Бешекеев Намысты чабат, алтынчы Алын Назаров Арнольд менен, жетинчи Бекназар Аматов Дуайсанды ойнотот, сегизинчи Илдияр Шахтарбек уулу Мырзат Тору менен, тогузунчу Эмирлан Жеңишбеков Доллар менен ойналып барат, онунчу Рустам Тыналиев минген аргымагы Байкашка, 11-чи Белек Мукаев 83, жана 2-чи Сейитбек Анарбек уулу Пегас менен. Сары Өзөн командасынын курамында өзгөрүүлөр бар. Биз сиздерге Норус турнириндеги курамды назарыңыздарга көрсөтөлү. Бул жактан 2 оюнчу алмашты. Айдос Жокаев менен Султан Русланов жок. Султан Русланов жарыкатынан улам мелдешке катыша албайт. Анын ордуна Бекназар Аматов келди. Ал эми Айдос Жокаев командадан кетип, анын ордуна Адылбек Төлбеков алынды. Адылбек Төлбеков өткөн сезондо Көкжал менен ойноп, 1-чи лигада чемпион болгон. Норус турниринде жарыкатынан улам ойногон эмес. Ал эми Бекназар Аматов дагы Норус турниринде ойногон эмес. Бирок буга чейин ал жаш күч командасында дал ушул Дуайсанды минген. Ал эми командадагы аттар тууралуу айта турган болсок, Анарбек уулу Пегасты минет, Рустам Тыналиев Байкашканы ойнотот, Эмирлан Жеңишбек эми ал Король аттуу аргымакты ойнотот. Ал эми буга чейин белгилүү болгондой, Жиган, Телторо жана Даран аргымактар командадан кеткен. Буга чейин Эрмек Шектов машыктыруучу болуп келсе, эми Жишан Сиитов Сары Өзөндүн машыктыруучусу. Кечээ күнү ынтымак машыгууну баштады. Машыгуу Чүй облусунун Жал айылында болуп өттү. Машыгуу алдында Талас Көкбөрү Федерациясынын президенти, Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков агабыз оюнчуларга өз батасын берди. Биринчи максатыбыздын командасы бүгүн баштап атабыз. Менимче жакшы өтсүн, өзгөртүлөр жок. Аман эсен. Андан кийин Кудай буйруса Баткен облусуна жөнөйбүз. 1-2 күндөн кийин жолубуз сыдыр болсун, жолдошубуз сыдыр болсун. Жигиттерибизге ден соолук каалаймын. Колдоочу демечилерге терең ыраазычылык билдирем. Аман бололу, кармаган орубуз кабыл болуп, бүгүнкү оюнубуз аман эсин өтсүн. Буга чейинки көп оюнга чыкпаган Норус бул ирет өтө мыкты даярдыкта экени көрүнүп турду. Оюнчунун айтымында Аватар дагы Норус турнирине караганда табы жакшы. Бул машыгууда Норус менен Кышыбайдын жекеме-жекедеги эрүүлүү укмушу мыкты болду. Норус турнириндеги ынтымактын курамын назарыңыздарда. Бул курамда бир гана өзгөрүү бар. Аудасбек Мырзабек уулу командага келди. Ал Нурлан Үзеевдин ордунда ойнойт. Аудасбек бул турнирде Магнат аттуу аргымакты чабат. Ал эми Дастан Сагынбек уулу Мустангты минет. Ал эми капитан Эрлан Намыс аттуу аргымакты ойнотору белгилүү болду. Алатоо командасы дагы кечээ күнү Төлөйкан ат майданында ат менен болгон алгачкы машыгуусун өткөрдү. Азырынча бул командада эч кандай өзгөрүү жок. Норуздагы курам ошол бойдон калгандай. Эгер жаңылык болсо сөзсүз түрдө маалымат беребиз. Ал эми 1-лига тууралуу айтсак, акырындап командалар Баткенге келе жатышат. Учурда негизги фаворит саналган Намыс менен Көкбөрү мектеби Баткенге келди.
Ал эми Талас облусунун ийгилик командасы Бишкектен башкарып жатат. Ийгилик клубунун күйөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Буга чейин жаркатынан улам Ноорузда ойногон Бакыт Төлөгөн уулу кайрадан курамда жана ал бул ирет капитандык милдетти аткарат. Буга чейин эсиңиздерде болсо Баха жогорку лигада Кара Боранын намысын коргоп келген. Ал эми бүгүн Ош чергесиндеги ат майданда Алай командасы алгачкы ат менен машыгуусун өткөрүүдө. Урматтуу күйөрмандар, биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.